Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Назарыңыздарда Кыргыз Өзбек университетинин Гранит теле студиясы. Биз менен кош айтышып бара жаткан кыш айлардын соңунда Кыргыз Өзбек университетинде эсте каларлык көзүрмөмдөр арбын болду. Алардын катарында жалпы журтка таанымал инсандар Жеңишкүл Өзбекова менен Асылбек Өзбековдун жолугушуусу жалпы жамаатка майрамдык маанай тартуулады. 2017 жыл Кыргыз мамлекетибизде ыйман, адеп жана маданият жылы деп жарыяланды. Ар бир адамда ыйман, адептүүлүк жана маданияттуулук болуусу зарыл. Өзгөчө өрттөнүп барам, күйүп бир барам деген ыры менен кыргыз журтчулугуна аттын кашкасындай таанымал маданият кызматкерлери Асылбек Өзбеков жана Жеңишкүл Өзбекова бүгүн биздин Кыргыз Өзбек университетинде конокто. Шаңдуу башталган жолугушуунун жүрүшүндө өнөр сересинде өмүр кечирип келе жаткан бир туугандардын чыгармачылыгынын ар тараптуулугун чагылдырган слайдтар көрсөтүлдү. Бул кечеге Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Асылбек Өзбековдун жандуу үнү шаң кошуп турду. Өнөр адамдары көрмандары тарабынан берилген ар кыл багыттагы суроолорго илгиртпей жооп берип, кечени майрамдык маанайга айландырышты. Ордолу Ош шаарындагы чыгармачылык жолугушууну Кыргыз Өзбек университетинен баштагандыгынын себебине токтолушту. Ушул биздин өзүбүздүн бир өрнөгүбүздү көбүрөөк жаштарга аралашалы. Ушул ичинде эмне бар жаштардын? Кандай көйгөйлөрү бар? Кандай жакшы нерселер бар? Кандай өсүш бар? Ушуну көрөлүк. Ошолор менен мынтип тиктешип отуруп ыр окуйун. Ошолордун ичиндегин угайын. Асылбек болсо ошолорго ырдап берейин. Мындайынча айтканда ушул мамиле бизге өтө зарыл болду. Анан албетте ар бир мекеменин жетекчиси чоң роль ойнойт. Бул жерде кимдир бирөөлөргө барып, жетип, анан ошол кайрылып, анан биз жолугушалы дедигеле дегенге чейин мына сиздердин ректоруңуздар Чаткалбай Кененбаевич өтө бир мындай жакшы иш кылды да. Бизди чакыртып, кабыл алып, бул маданиятка өтө чоң көңүл бөлгөндүк. Өнөргө чоң көңүл бөлгөндүк болуп саналат. Ушул силер менен бизди бүгүн ушунчалык тез жолугуштурганга ошол кишинин салымы зор. Маданият жалпы элдин түшүнүгүн, дүйнө таанымын, кулк мүнөзүн, улуттук баалуулуктарын чагылдырып турган күзгү болуп эсептелет. Ошондуктан маданият кызматкерлеринин студенттер менен жолугушуусу эртеңки келечекке пайда алып келерин коноктор баса белгиледи. Дайым эле айтып келебиз, келечек жаштардыкы, силердики, эртеңки күн бүт бар силердин колуңарда. Ошон үчүн биз ушул силер менен жолугушуп, ички дүнүйөбүздү бири-бирибизге төгүшүп, сырларыбызды айтышып, маңдай теске кенен кесип отуруп, силердин ички дүйнөңөрдү билгим келет. Бүгүнкү силердин табиятыңар кандай багытта, эмне кылыш керек? Мен сөзсүз түрдө ошондой билгим келет бул жагын. Ошон үчүн мына буюрса силердин дагы бир өзгөчө жолугушууңарга сөзсүз түрдө силер тандап алып келип жолугуп отурабыз буюрса. Кыргыз Республикасы эгемендүүлүккө ээ болгон жылдары кыргыз киносуна жаңы түс берип, кыргыз сериалдарынын баштоочусу катары таанылган инсан Жеңишкүл Өзбекова жана коңур үндүү ырчы киноактер Асылбек Өзбековдун жолугушуусу көрмандар үчүн өзгөчө таасирдүү өттү. Биздин бул адамдардын өмүр жолунан мен аябай таасирленип отурам. Мен эле эмес, жалпы Ош МСУнун студенттери таасирленип отурат деген ойдомун. Биздин университетке ушундай көптөгөн чыгармачыл инсандар келип дагы өзүнүн өмүр сереси жана чыгармачылык өмүрү менен бөлүшүп кетсе абдан ыраазы болор элек. Бул мен ушул концертти көрүп отуруп, мен аябай толкунданып жана ушул чыгармачылыкка киришким келип кетти, бирок менин тилекке каршы кесибим башка. Чыгармачыл инсандардын мындай өмүр жолу мага аябай жакты десем жаңылышпайм. Кыргыз Өзбек университетинин курамында ыйман, адеп жана маданият жылына карата улуттук нарк насилде маданий баалуулуктарды чагылдырган иш-чаралар үзгүлтүксүз өткөрүлүп турары белгиленди. Иш-чаранын уюштуруу максаты биздин студенттерге бир маданий чөйрөдөгү улуу инсандар менен түзмө-түз баарлаштырып, суроо жоопторду кылып, ошолордун бир аң сезимине жакшы бир идеялар тартуулоо болду. Жалпы журтка таанымал инсандардын катышуусунда өткөрүлгөн иш-чаралар жаш муундардын чыгармачылык ишинин калыптанышына, улуттук баалуулуктарды таанып билишине негиз боло турган алгылыктуу иш.
Бул иш-чарага улай эле Кыргыз Өзбек университетинде жалпы журттун ишенимин аркалап, музыка дүйнөсүндө өзүнүн чийирин салып бара жаткан жаш обончу Түмөнбай Колдошов баштаган чыгармачыл топ студенттер менен жолугушуу уюштурушту. Жолугушуунун жүрүшүн Зайырбек Жуманалиев кеңири баяндап берет. Биз суроо жооп форматына да бир аз токтолобуз, ошондуктан Кыргыз Өзбек университетине келген коноктор менен болгон жолугушуу каармандардын таанышуусу менен башталды. Жолугушууга обончу, аткаруучу Түмөнбай Колдошов аккордеондун коштоосунда созулонтор дап кечеге көрк кошуп турду. Студенттер тарабынан берилген ар түрдүү багыттагы суроолорго жооп берип, кызыктуу окуялары менен бөлүштү. Кеченин жүрүшүндө көрмандар талант ээлеринин ырларын суранып, ырдатып жатышты. Төрдүн көркү болгон меймандар жолугушуу жакшы болгондугун белгилеп, дагы студенттер менен жолугушууга келишерин айтышты. Музыкальный училище Ниязалда үйлөм аспаптар бөлүмүндө биз иштейбиз, ошол жерде бөлүм башчымын. Ар бир жылга иш план коебуз дагы, ошону ишке ашырабыз. Отчеттук концертте мен ушундай план койгом, музыкальный чөйрөдөн башка университеттерге дагы ошол бөлүмдүн отчеттук концертин көрсөтүп берейин деп. Менин жазган обондорумду ырдаган, ырдап жүргөн студенттер болсо керек. Булар эми бул мен үчүн жагымдуу нерсе, мунун эч кандай сыры деле жок. Демек алардын жан дүйнөсүнө ылайыктуу жазылыптыр деп ойлойм. Бул бир жагынан жагымдуу болгон менен бир жагынан бир жоопкерчиликти деле жүктөйт. Демек алардын ишеничин актай турган дагы мыкты чыгармаларды жазуу милдетим моюнга тагылат деп ойлойм. Жаш муундардын чыгармачылык өнөрүнүн калыптанышына жаштардын жүрөгүнөн орун тапкан таланттар түрткү болору белгилүү. Я в восторге от сегодняшнего. Бүгүн биздин студенттерде өзгөчө шаңдуу күн болду. Айрыкча жатаканада жашаган студенттер үчүн. Бизге ушундай ырчылар жана кыякчылар, кыскасы музыка чөйрөсүндөгү инсандар менен жолугуп туруу өтө жагымдуу. Мен кыргызча түшүнбөсөм да, кыргызча ырдап жатканда өзгөчө эргүү алдым. Кыргыз эли талант баалаган эл, өнөр баккан эл. Мына ушундай дал кыргыз элибиз Рыспай Абдыкадыровтай агабызды обончу композиторлорду таптап чыккан элибиз мына дагы Түмөнбай Колдошовтай агаларыбызды таптап чыгып отурат. Дал мына ушул агабыз бүгүн биздин Кыргыз Өзбек университетибизде конокто. Шаңдуу башталган жолугушуунун соңунда Кыргыз Өзбек университетинин курамында ыйман, адеп жана маданиятчылыгына карата маданий жолугушуулар, иш-чаралар үзгүлтүксүз болуп, Түмөнбай Колдошов сыяктуу инсандар менен дагы да баарлашуулар боло бермекчи. 15 февраль күнү Советтик армиянын Ооган жергесинен чыгарылышынын 28 жылдыгы КМШ өлкөлөрүнүн бардык аймактарында белгиленди. Ооган согушуна катышкан биздин агайларыбыз да бул иш-чарадан сыртта калган жок. Андыктан татаал турмушту башынан өткөрүп келген каармандарыбыз менен жолугушууга назарыңыздарды бурабыз. 15 февраль күнү Советтик армиянын Ооган жеринен чыгарылгандыгынын 28 жылдыгы белгиленди. Иш-чара Ооган жергесинде интернационалдык милдетин өтөп жүрүп, курман болгон жоокерлердин эстелигине гүл коюу менен башталды. Шаардык деңгээлде өткөрүлгөн иш-чарадан кийин Ооган жергесинде аскердик кызматын өтөп келген Кыргыз Өзбек университетинин кызматкерлерин куттуктоо үчүн ата аталган окуу жайдын ректору Чаткалбай Райымбаев кабыл алды. Чай үстүндөгү жолугушууда Ооган жергесинде аскердик кызматын өтөп келген жоокерлердин каармандыктары тууралуу кеңири сөз болду. Аларга мамлекет тарабынан көрүлүп жаткан камкордуктар белгиленди. Жаштарды мекенчилдикке, туруктуулукка тарбиялоодо Ооганчы жоокерлердин орду чоң экендиги айтылды. Окуу жайдын студенттери менен жолугушууларды өткөрүү иши каралды. Ушул агайларга бүгүн Кыргыз Өзбек университетинин жетекчилиги жалпы жамааттын атынан бир көңүл буруп, бүгүнкү майрам менен куттуктоо менен бирге университеттин атынан материалдык кичине колдоо көргөзүүлөрдү пландаштырганбыз. Ага ылайык атайын буйрук чыкты. Буйрукка ылайык материалдык колдоолорду мына алып отурушат. Андан сырткары биздин профсоюз комитети дагы өзүнүн бир колдоолорун көргөзөт деген оюбуз бар. Агайлардын ушундай өрнөк өмүрлөрүн биз ар дайым
белгилеп турушубуз керек дагы. Жана жаш муундарда, айрыкча студенттерге аларды тегерек столдорду, жолугушууларды уюштуруп, чагылдырып, алардын тарбиясы үчүн биз ушундай иштерди колго алышыбыз керек. Күлгүн жаш курагында улуу империя СССРдин саясий куралына айланып, бөтөн элде жоопкердик милдетин аткарып келген ооганчылар ар тараптан колдоого муктаж экендиги белгиленди. Бул багытта профсоюздук кошуун мекеме жетекчилери менен биргеликте ар дайым ооганчыларга карата кол сунуп келе жаткандыгы, мындан ары да колдоо көрсөтүүдөн баш тартпай турганыгы айтылды. Бул күн дагы биз үчүн бир өзгөчө майрамдардын бири. Анткени биз менен кесиптеш болгон биздин окуу жайыбыздын маалымат кызматынын башчысы, белгилүү акын жазуучу Мамат Ибраим Жаныбеков агайыбыз, ошондой эле биздин табигый педагог факультетинин ага окутуучусу Кулбаев Абдусаттар агайларыбыз ушул ооган согушунун катышуучулары. Ушул биз жогоруда атын атаган эки кесиптештибизди окуу жайыбыздын ректору профессор Райымбаев Чаткалбай Кенейбаевич өзүнүн кабылына алып, өзүнүн каалоо тилегин айтып, анан материалдык колдоо көрсөттү. Ошол эле катарда биздин бириккен профсоюз комитети дагы алар менен бир баарлашып, алардын ошол көрсөткөн эрдигине токтолуп, аларга каалоо тилектерин айтып, ошо тиешелүү деңгээлде материалдык колдоо көрсөттү. Жолугушуунун соңуна ооган согушунун ардагерлери Кыргыз Өзбек университетинин жетекчилигине ыраазычылык билгизишти. Жоопкердик күндөрдү эскерип өтүштү. Мен өзү Советтик армиянын катарына 1987 жылы жайында кеткенмин. Майдын 20-аларында. Ошо бойдон 2 ай учебкада болуп, анан Афганистанга бардык. Ошо менен 89 жылы 5 февралда Афганистандан чыкканбыз. 15 февралда акыркы салда чыкканбыз. Биз 5 февралда Кабулдан самолет менен Өзбекстан Республикасынын Сурхандарья облусуна келип түшкөнбүз да. Ошондо 28 жыл болуптур да. Ошо 28 жылдан бери эми ушул биз үчүн, мен үчүн эле эмес, ошо Афганистанда служба кылган бардык эле ошол маалдагы эр-азаматтар үчүн мен оюмча жакшы бир күн. Баарыбыз бири-бирибизди жоктой турган, бири-бирибизди мындай айтканда сыйлашып, өткөн кеткендерди сүйлөшүп ушундай кыла турган күн, өзгөчө күн. Эң акыркыларын эле неме кыла турган болсок, мына былтыр эле Ошмуда иштеген Чолпон деген досубуз бар эле. Экөөбүз аябай жакшы элек, ал дагы тең туш болгон үчүн аябай жакшы 15 февралда дайыма бирге майрамдап, неметип жүрөт элек. Кудай тоба кылдым, эми өтүп кетти. Эми жаннатта болсун, эми өмүрү кыска экен, ооруп жүрүп кокустан эле өтүп кетти. Эми ушул сыяктуу жылдан жылга эле афганчылардын саны кыскарып баратат. Мен айрыкча бүгүн Мамат Рака экөөбүзгө дагы чоң таасир этти. Мына жылда келген афганчылардын саны бир кыйла көп болот эле бийиликке караганда. Жылдан жылга азайып барып атат. Бул эми ошол жерде окуялар, ал жерден алган ар түрдүү эми психологиялык, эми денесине кеткен жаракат жана башкаларды эсепке алганда ушундай болуп атат деген ойдомун. Эми дагы андан кийин мына турмуш тиричилик проблемалары дегендей. Себеби Афганга барып келгенден кийин бардык нерсени өтө эле жүрөккө жакын кабыл алат экен. Афганчылар бардык нерсеге өтө сезимтал болот экен. Себеби өзгөчө чөйрөдө көрүп келгенден кийинчи. Мен оюмда ушундай, эми жылдан жылга азайып баратат. Булардын эми эмне дейбиз, эми баарына шүгүр кылып ушул баргандардын эми жаштарга колубуздан келгенче ынтымактыкка чакырып, биримдикке чакырып, улуттун намысын көтөргөнгө, анын элдер менен достукка жана башкаларга интернационалдуулукка, эмгекке, мындай мекенге болгон сүйүүгө, мекендин алдындагы болгон милдетти сезе билүүгө, ушул сыяктууларга тарбиялаганга аракет кылып жатабыз. Ош шаардык мэриясынын айткан маалыматына таянсак, шаарда кезегинде 700дөн ашуун ооган согушунун ардагерлери жашаган болсо, бүгүнкү күндө шаардык каттоодо алардын 450 чамасында гана ооганчы ардагерлер калган. Биздин жаштар үчүн ар дайым өрнөк болуп кала берет.
Өлкөбүздүн бүтүндүгүн, чегаранын бекемдигин коргоо ар бирибиздин жарандык милдетибиз. Атамекенди коргоо күнүнө карата Кыргыз Өзбек университетинин жалпы жамааты майрамдык маанайда чогулушту. Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды вооруженных сил, принимая присягу и торжественно клянусь. Кыргыз мамлекетинин эркиндиги жана көз каранды эмесин коргоо үчүн бар күчүмдү керек болсо өмүрүмдү даяр болгон ант берем. Жаштарга таалим тарбия берүүнүн ар кандай жолдору бар. Ар бир инсанда майрамдык маанайда мекенчил болууга, ата журттун коргоп, элдик баалуулуктарга аял мамиле кылууга үндөгөн күн 23 февраль ата мекенди коргоо күнү. Советтик доордон бери салтка айланып, майрамды алып келе жаткан бул күнү жоокерлердин каармандыктары байма-бай баяндалат. Мырзаларга карата жакшы каалоо тилектер айтылат. Ата мекенди коргоо күнүнө карата Кыргыз Өзбек университетинин айымдары мырзалар үчүн атайын даярдалган иш-чара өткөрүштү. Салтанаттын жүрүшүндө чыгармачылык табылгалар менен ата мекендин ыйыктыгын, мекенчегин коргой билүү бардык жарандар үчүн жоопкерчиликтин милдет экендиги чагылдырылды. Мекенчил сезимди козгогон жоокердик турмуштан үзүндүлөр көрсөтүлдү. Ата мекендин үй бүлөнүн бүтүндүгүн камсыз кылууга жоопкер мырзаларга карата күтүлбөгөн сатиралык көрүнүштөр, достук азилдер, патриоттук ыркөөлөр көрүүчүлөр үчүн майрамдык маанай тартуулап турду. Ар бир көрүү эстен кеткис таасир калтырды. Концерттик программа аябай жакты, аябай өтө көңүлдүү, өтө ойлонулуп, аябай жакшы программалар менен камсыздалган ушу. Өтө кызыктуу болду. Биз бул жердеги агайларга рахмат, аялдарга. Мырзалар үчүн майрамдык маанай тартуулаган айымдардын өзү үчүн да бул күн өзгөчө күн болуп эсептелет. Анткени жергебизде бепилдик болуп турганда гана эл арасында күлкү, эртеки күнгө карата ишенимдүү кадам ташталат. Айымдардын маанайы жарык болот деп ишенишет. Албетте мырзалар бул жашоонун негизги чоң бир защитниги, коргоочусу катары ошол мырзалардын бул деги эле бул аял затынын жашоосунда мырзалардын орду аябай чоң да. Эгер мырзалар чындыгында мырзаларсыз биз кайда бармакпыз дегендей да. Ошол үй бүлөдө, жумушта бул мырзалардын орду чоң деп ишеничтүү айта алам. Салтанаттын соңунда окуу жайдын жетекчилиги тарабынан айымдардын уюштурган иш-чарасына ыраазычылык айтылды. Өлкөбүздүн бүтүндүгүнүн сакталышын камсыз кылуу ар бирибиздин жарандык милдетибиз экендиги белгиленди. Майрамдык кечеде бизге жакшы маанай тартуулаган ушу залда отурган ар бир аялдардын чоң эркектердин атынан ыраазычылыкты билдиребиз. Ушуну менен Гранит теле студиясы көрсөтүүсүн жыйынтыктайт. Окуу жайда болуп өткөн маанилүү окуялар менен мен Бегалуу уулу Рустам тааныштырдым. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча амандыкта болуңуздар.